Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен силерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан ичин бар, ремонту бар, бардык шарты бар. Ушу тамды тартып берейин. Анда эмесе дарегине көңүл буруп коюңуздар. Дареги автовокзалдын көчөсү, Көгөйгө кеткен Крупская көчөнү баарыбыз билебиз. Ошол Крупская көчө менен 50 лет көчөгө келип күн чыгышты көздөй бурулганда, мына ошол оң тарапта үйдү көрө аласыздар, сатылат деп баннер илинип турат. Же болбосо бул жагы Горький көчө менен да келсеңиздер болот. Видеодон алыстабай туруңуздар. Баасын дагы арзан эле айтып жатат туугандар, $37,000 деп атат. Башында айтып коеюн. Участоктун сойтиги 6 сойтик, ал эми бултан болсо Союз убагында курулган, кирпичтен салынган барашный типтеги үй. Квадраты болжол менен 16 11 160 квадраттан ашыгыраак. Бисмилла деп киргенде эле мынакей туугандар, бул жерде прихожка, түз киргенде душу, туалети, санузел, бардык ичинде шарттары бар. Бул жеринде топкасы, трехфазка, от менен дагы, ток менен дагы. Андан кийин киргенде дагы бир прихожка, өзүңүздөр көргөндөй. Коридордон оңго кире турган болсок, мынакей бул жерде чоң холл, потолоктун бийигин караңыздар. Ичин баары жасалгаланган, обойлору жакшы. Холдон оң жакка дагы бир балдардын бөлмөсү, уктоо бөлмөсү. Отоплениялары жакшы дейт. Үйдүн сырты утепление болгон экен. Андан кийин туугандар, бул коридордон түз кире турган болсок, бул жерде чоң зал. Залдын размери болжол менен 7/5 35 квадраттын айланасында. Жана ошондой эле залдан дагы түз кире турган болсок, бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Дуалларында обой жабыштырылган. Бул залдан чыгып, кайра биз коридорго кайтабыз. Коридордон оңго кире турган болсок, мынакей бул жагында кухнясы. Суулардын баары киргизилген. Анда эмесе видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге огород жактарында бир тартып берип маалыматтарын берейин. Караңыздар туугандар, короосу, бул жагында көмүркана, отун жыгычтары, ошондой эле бул жагында бир кладовка, бул жагында да банялары, да кладовкалары. Бул кладовканын артында очок каназы дагы бардык шарттары менен. Арт жагынан дагы малдарды киргизсе болот экен. Мынакей асты жагы, арт жагында дагы жайкы жанагы кышкы малдарды бага турган сарайлар. Үстүндө дагы мынакей көрүңүздөр, чөп жыя турган сеновалы дагы бар. Жана кладовка, погреби менен. Времянка экен туугандар, бул жагы. Кладовка эмес, времянка экен, жайкы. Бул жагында кладовкасы. Банясы иштейт экен. Тоокканасы, кыскасы туугандар, бул үйдө бардык эле шарттарды көрө аласыздар. Огородду караңыздар. Менеткеч адамдар ушундай билинет. Роза гүллөрдөн өстүрүп, гүлөтүп жиберген экен. Огородду дагы помидорлорду караңыздар. Ар бирин эриместен байлап, аябай мөмөлөрү түшүн берип жаткан кез. Туугандар, баасы $37,000 сурап жатат. Эгер кимге ушундай баасы дагы ыңгайлуу экен, ушундай там издеп жүргөндөр болсо, сөз түрдө келип көрүңүздөр. Видеого сөз түрдө лайк басып коюңуздар туугандар.